жатсаңыз. Қой бермейін бай камай. Қой бермейін. Қой бермейін. Қой бермейін. Ешті қашпайын. Мені бастырмейді. Байка мен қашпайын ешті. Бармау байғалды ешкімісің. Қашып кет. Мына мен осы ұрын ұрын. Ben bunu otan ya bu tür sıvak şey. Bunu otan. Molar. 5-6 oldu oturamız. Bayke buna oldu. Kayra keldirin özgür kayra da bayke. Анкара көчөсү менен келаткан мобилдик батальондун кызматкерлери жол жээгиндеги соода борборунун алдында бири-бири менен мушташып жаткан топ балдарды көрүп токтоду. Алды алчаңыз камераны. Опышниктерди кармап алгансыздар. Окуянын жарымынан баштап күбө болгон тартип сакчылары үчүн топтошкон адамдардын арасынан кимиси жабырлануучу, кимиси бейбаш экенин айырмалоо кыйын эле. 3 тартип сакчысы аларды ажыратып колго илингенин кармагы чакты, бейбаштардын жарымы караңгы түнгө сиңип жок болду. Кийинчерээк колго түшкөндөрдүн баары өздөрүн чоочун балдардан таяк жегендерин айтып берет. Алардын сөзүн күбөлөр да тастыктап бергенден кийин гана мушташты баштаган балдар тегеректен изделип баштайт. Каякта башталган бул? Камераларга түшкөн жерде. Байке магазинге кирип алып, байкем коруктуп, чампон менен монтуп башка чапкан. Анан таксимен. Эркектер төгүн тагын алып таксимен кетти. Айра бек бала менен келип алып, могул жерде аксак байкем, тиякта байкемге чагып. Жок. Номерларын билесиңерби? Жок байке, жок. Аяктан билет, байке бүйүн жок жерден келип алып. Бирөөсү арзандын ичине кеткен камерага чыгып калган биз тааный алабыз да, бетин көрсөк. Камерадан көрүңүз байке. Ya. Niye kaçtınız? Yok Turgansın anam ne vurmadı seni? Nesler vurmadı da sana? Öpü ayda biz de vurup başladı birinci. Yaktan başladı o. Önüne ver jattı Turgan değişkinler. Tegi taksi menен келген балдар каяка кетти? Сиздин тааныштар бар? Dostlarың ба сенин? Достар, Мурат анын достор. Кайсы бир адам? Иә. Ha? Жакта тургандар да бар. Анын бири-бириңер менен мушташып кеттиңер силер? Бул билбейм, балдар өздөрү башташты го биринчи баш. Тилекке каршы тартип сакчылары кармап келген бала да жабырлануучулардын досу болуп чыкты. Бул силердин досуңарбы? Эмне качып кеттилер? Ошентип окуяга түздөн-түз шектелген балдар качып кеткен соң аларды издөө үчүн жабырлануучу тарап милицияга арыз жазуусу керектиги айтылганда, алар негедир бейбаштарды таап жазага тартууга кызыктар болушкан жок. Эң негизгиси тартип сакчылары мушташты өз маалында токтотуп калды. Өздөрүн жабырлануучу деп тааныштырган тарапта из жашырган бейбаштарда аман эсен үйлөрүнө тарап кетти. Нормально мı? Var. Nормально. Bir familia var. Что за руль? Вам вообще не положено выходить с машины, знаете? Я вам даже объяснил по пунктам 5.3 правила дорожного движения. Темная сутка времени категорически запрещается. Вы неправильно останавливаете. Вы хотите... Есть соответствующие органы, можете обжаловать. Да, конечно, Всё в письменном виде. Вы же в погонах, поэтому Дело вы не в умеете, этом, что дело не хотите. Бишкек шаардык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүгүнүн кызматкери менен токтотулган унаанын жүргүнчүсүнүн ортосунда талаш тартыш жаралды. Тагыраагы жол чырактын тыюу салынган жарыгынан өтүп келаткан күмүш түстөгү Мазда унааны токтотуп, айып пул жазып баштаганда айдоочу кыздын апасы инспекторлор менен кайым айтышууга барган. Болгону ушул административный кодекстин 6.2 пункту менен сизге мына кежеке уже 1 сааттан бери турабыз. Апаңыз, мамаңызбы? 1 сааттан кийин деп. Эмне болуп кетти айтып коюшту. Как Кызыл чырактан биринчи Ибраимов көчөсү, Чүй көчөсү менен күн батышка келаткан, биринчисинен сарыдан, экинчисинен кызылдан өттү. Апасы аябай мас экен. Я проехала только на желтый цвет, на моргающий зеленого цвета. Я завершала маневр. Хорошо. Эми бул жерден при составлении административный протокол ИЖК мамасы, сейчас, вы тоже билесиз. Мамасы деген аябай мас экен. Озгалгы сөздөр менен жүргүнчү, озгалгы сөздөр менен аябай сүйлөнүп атат, сөгүнүп атат. Бул жакта бүттү тартылып турат. Экинчиден
Азыр мен бүт түшүндүрүп бердим орус тилинде по пунктам поставьте полностью. Кыздын өзүнүн дагы айтып берген бул жерде нелер бар. Апам мас болгондуктан мен айда деп, эми эртең дагы кечке менин мээмди жейт деп. Эми азыр кол коюп алып кетиңиз десем, кыз кол коёюн десе, апасы кол койдурбай мына мас абалында турат. Я хочу сказать, гражданин, то есть я не буду говорить, что как его зовут, там это самое. Мы проезжали в данный момент, он говорит, что я его оскорбляла, унижала, что я пьяная. Извините, вы видите меня, я не шатаюсь, я его не оскорбляла. Так как я грамотная, образованный человек, я лицензурными словами никогда не выражалась и не буду выражать. Интервью берип койсом. Вы не пили, да? Я пила, да. На первом светофоре. Ну, а Она уже зеленый цвет. Сейчас уже На как-то втором- согласна, да? Мама Ну, мать не не дает. Не дает подписываться, да? Потому что Ну, не потому правы. что завтра тоже Потому говорит, что чтобы вы не дома правы. будет Нет. как-то... На первом светофоре зеленый свет был, второй светофор заморгал зеленый. Вот они уже обнаглели, понимаешь? И вот начинается, да, вот, нетрезвом состоянии, да, хорошо. А кто их оскорблял? Кто на них это... Слово обнаглел, Не, вы не- оскорбляет? Да. Кийинчерээк түшүндүрүү иштеринин натыйжасында жол эрежесин бузган айдоочу кызга тиешелүү административдик протокол түзүлүп узатылган. Кыздын апасы болом деген аял кызына жакшы тарбия бергенин айтып, ал эми кызмат учурунда жүргөн инспекторлорго ата-энелери жакшы тарбия берсе болмок деген насаатын айтып кетти. Извините, мне очень жаль. У вас дочь просто воспитанная, она Мне культурная. очень жаль. Эту дочь я воспитывала. Не вы, а я Нет, воспитывала. вы правила надо хорошо. Я воспитывала, поэтому моя дочь такая, понимаете? Благодаря мне она такая. А благодаря вашим родителям вы не такой. Жаль, что у вас родители такие дети, как вы. Угон Lexus 470 серебристый цвет. Гост номер $00 98 G хвостиком. По данной ориентировке ведем план перехват. Кто принял, подтвердить. Жол сакчыларына рация аркылуу унаа жуучу жайдан Lexus 470ти белгисиз адамдар уурдап кеткендиги тууралуу кабар айтылууда. Маалымат боюнча шаардын ар кайсы көчөлөрүнө тосмо жайлар дайындалып, уурдалган кымбат баалуу жол тандабаска издөө жарыяланат. Арадан 3 сааттай убакыт өткөндө изделип жаткан Lexustун изи табылып, аны айдап кеткен адам кошо кармалган. Сиспи байкес. Азыр пока подозрение да. Подозрение. Кел тартпай ойлам мен. Жо, машинаны могу сиз айдап жүрөсүзбү байке? Кол жүрүп коюңузбу? Же тартпай ойлачы, эмне аласың мен тартып алып. Мен бит стоп элем мен. Ичинде эмне орус айыл отурат? Кайсыл? Ичинде. Билбейм аны, тияктан өстүр айдап келишпеди. Кол жүрүп коюңузбу? Эмнеге Атыңыз ким? Кайрат, Кайрат, фамилиясы. Токтогожоев. Сиз угонять эткен эмессизби машинаны? Мен мойкада администратормун братан. Келип айдап келип берип койчу деди. Айдап алып Ким? бергем. Я бул жерде бир Руслан деген братан. Аха. Ошонун машинеси Аныкы да ушундай машина болуп алмаштырып айдап кетти. алмаштырып айдап кеттир. Сен алмаштырып айдап кеттиң бул машинаны. Жок, тиги братан айдап келиптир. А мен просто эле жеткизип берип коеюн дегенмин жана жерден. Унааны айдап качууга шектелип жаткан жаран 1998-жылы туулган Бишкектин Бакаята конушунун тургуну Кайрат Токтогожоевдин айтымында ал жол тандабасы жоголгон авто жуучу жайдын администратору болуп иштейт экен. Мен мойкада администратормун. Ондай машина менде жуулган. Руслан деген байке постоянно келип жудурчу мага. Келип, братчика кайсы машинанын ключун бергенсиң деди. Мен эч кимге ключ берген жокмун. Деди, бирөөгө чалды, каяктан алып келгин эле, абадан алып келген. Тиги машинаны алмаштырып айдап кетиптирсиң анда. Жүрүн олага жеткирип берип койчу, айдап барып. Болгон жеткирип бердим мен. Жеткирип баратсаң сени тозду. Мени тозду. Сен билген эмессиң бул? Мен билген эмесмин вообще. Мен бул момундай машинаны бир байке айдап келчи. Ошону ко деген.
Нөмірін қарайын жоқсың ба? Номерин деле мойкага канча машина келет күндөчү магачы. Жарыяланган багыттама боюнча алгачкылардан болуп колго түшүргөн мобилдик батальондун кызматкерлери шектүүнү райондук милиция бөлүмүнө өткөрүп беришкен. Жок, мойкага клиент машинасын жүрүп келген. Кел, кайра мага келди бир. Мындан 3 саат мурун иштаганда келип чыстап кайра келди мага айс күрүштүрүп койсун. Мен күрүштү эч ким көргөнүм жок мына күрүш менен десем. Бирөөгө чалды. Сен каяктан айдап келген машинаны деп. Ушундай наводан айдап келдим. Менин машина пит стопто болчу деп. Анда азыр машинаны айдап барабыз деп. Ага күрүштү берди, нового жеткизип берип коюшту. Заявитель жоқ болды ол машинасы. Заявитель чалат да 102 угон дейт. Угон боюнча шаар ориентировка берилет. Полный блокпостто коюлат рұқсат. Анан бул машина ориентировкада жүргөндө биз буну камадыбыз. Заявитель билбейсиң эле? Заявитель Мен болгону Акунбаева Белорусскаяда жетпейчи. Кийин Моско чейин айдап барып мойканын машина жеткизип бердим да. Азыр кайда машина? машина иштемек. Ээси жок. Есін якобы опедар алып кеткен. Может, он там где-то лазит, я не знаю. Майя, пойдем ходите. А? Сейчас. Üçüncü etaja. Жол кем. Өтіш қойған. Düzmeyin, любой. Открой, милициядан эле кетет. Пожалуйста. Люди сняли номер. Переночевать ночь. Тут прискакал их сын. Нет, успокойся. Подождите, мой телефон. Я не ухожу. Мой телефон. Они меня за собой вели. Калаанын түштүк тарабындагы кабат үйлөрдүн бириндеги батирдин ээси сабалгандыгы боюнча 102-ге чалып милицияны чакырткан. Мобилдик батальондун кызматкерлери келген маалда айтылган даректе чындыгында эле үй ээсинин кызы эки жигит тарабынан сабалгандыгы тастыкталат. Да, вот. Я тут не при чем. Которая работает, она на меня гнала тоже. Хотя находится у меня дома, она мне и вот друг. Вот я вам покажу, вот мне вывели зуб. Милиционер вам Я бил? покажу, вот. Милиционер тебя бил? Да, я твою покажу. маму тебя защищала, дурак. Вот. Это вот этот вот. Он меня ударил, и мама может подсказать. Он меня стукнул. Вот ты, кызымды кел. Братан, тап келе. Ежеке, атыңыз кім? Жаңыл. Келсеңіз. Тоже не резон, да? Я Балдарды қанша айдан бері? Они жили до этого. Мақсат келгенде, мақсат айтқамай, мақсат сені қыздарды алып келбегін, мен алып келбегін дейді. Мақұл, ешкімді алып келбеймін дейді. Анан кейін через время, говорит, мен досым некуда жить, возьмите мне друга. Я говорю, ну ладно, көңіл жақсы жасосыңа, бейли, эме қыздарды алып келбегін десем, алып келдіктер. Анан бір күн эме алып екі қыздар ешіп келді. Анан кейін емнеге алып келдім десем, ұшташып келді. Ақшасын айтпайлы oldu. Вообще, совесть. Иди, давай.
Что ты там договоришься? Хорошо, посмотри. Это мой дом. Ты выходишь либо на балкон, либо... Потом скажешь. Зумрат, вы постоянно что-нибудь? Нет, Зумрат, он вообще здесь ни при чем. Он имеет право. Үй кожойкеси айткандай, өздөрү жашаган батирдин бир бөлмөсүндө Максат аттуу жигит жашап турган. Бир аз күндөн кийин ал жигит бөлмөсүнө доосун ээрчитип келип, кожойкенин урук сааты менен экөө чогуу баш калкалай баштайт. Аларга башка чоо үчүн адамдарды ээрчитип келбөөсү эскертилет. Бирок алар эскертүүнү кулак сыртынан кетирип, түн жарымда эки кызды жашап жаткан бөлмөсүнө киргизип алышканы чырдын башкы себеби болуптур. Бул Максат айткан, мен кыздарды алып келбейм, эчкимди алып келбейм, өзүм келип жатып, кетем деген. Всё. А в результате он девчонок приводит. Вон девушки стоят. Вон девушки, одна на кухне, одна здесь. Они говорят, вот, я ничего, я работаю в милиции, и мне ничего не будет. Бербей мне сага 6 000 сом. Ты еще распинался этот самый, ты еще пинаешь этот самый, а? Ну вот ты имеешь право руку поднимать, а? Ты даже на меня руку поднимал, а? Максат, ты даже на меня руку поднимал. Я. Ты даже на себе на меня поднимал руку. Сиз договор канча жыл эчтеке жүргөн жок. Бул менден акча эле киргизип атат. Без ничего, государственный документ эчтекеси жок. Канча жок, жашаганыбызга. Нет, вот это ты сам сказал. 3 ай болду. Без документи жок. Государство налог төлөбөйт. Во-первых. Во-вторых, бизден мына 2 000 сомдон алат. Үчүнчүдөн эч ким билбейт биякта государство берип аткан. Это во-вторых, это уже есть. Чоочун кыздардын келгенин байкаган үй ээсинин кызы аларды чыгып кетүүсүн айтканда, батирчилердин бири аны сабап салган. Кийинчерээк денесинен жаракат алган кызга тез жардам кызматы чакыртылып, медициналык жардамдар көрсөтүлгөн. Чем вас смеешь? Меня пинали. Ал эми өздөрүнө таандык эмес босогодон кирип, Төрменики деген чоң муштум эки жигиттин жоругуна карата ыкчам тергөө тобу чакыртылып, иликтөө иштери башталды. Будем начальнику жаловаться. Саламатсызбы. İçinde? Ооба, эмеде жатат. Қатып қалған тұр ғой. Қатсаң алсың. Софаға тұр. Жоқ, отырбей. Демалып атты. Лашатыр кімде бар? Демалып атты, демалып атты. Жоқ бұл нашатыр мыспын? Жоқ. Машқанда бар, қош келген. Багаждасаң аптечка бар. Кабат үйдүн тепкичинин алдында жашырынып эс алып жаткан белгисиз адамга карата тартип сакчылары чакыртылган. Бул жайдын туруктуу жашоочулардын айтымында, ал кире бериштеги чоочун адамдарга ачылбаган эшиктен кантип кирип кеткени табышмак. Кебетеси үй жайы жок адамдарга окшобойт. Демалып нормал. Бүгүн чоңа. Демалып отуруп. Бул жерде жашабайт. Бұл ошо жылуға қарап келгенде бұл. Эшикте де жылу бирок. Нормально экен болуп турмусуң.
İkinci dakika var karşılar uçan sınır karşılar. Öyle demalı. Oo, demalı. Şöyle. Tartılmaz mı? Сырттагы сууктан жылуу жайга кирип мемиреп уктап жаткан белгисиз адам короого чыгарылганда да уйкусу ачылбай аты жөнүн айта албай койду. Байке. Турай өзүңө кел, байке. Эмне жатасың бияқта, байке? Эмне келдиң бияққа? Каякта жашайсың? Эмне бияққа келдиң? Өзüne geldi mi? Geldi de geldi. Gel lan. Ben de. Çeşçim onu. Canını teşhirleş canını. Bıçak saç. Var hoca yok ki. Ne arak koyucu olun bakayım. Ya, kayakta jashaysiz? Ya, bu bo'lak turib, siz yashab turibsiz bak. Uy hatta bak. Kim çaldılar? Ya, eshakka kiyinib chiqsangiz yursangiz. Uy hatta bak. Эшиктин ручкасы кыймылдап атат дегенин эшикти ачып эле ким бул десек унчук ача элек болчубуз да, ким бул десек эле унчукпайт. Кошуналардан го деп эле ачып карасак эле бир мас киши турат. Тааныбайбыз, бул үйдөн дагы мурун көргөн эмеспиз. Анан биз эмне болду, кимге келдиңиз эле десек эле ач деп эле бизди сөгүп кайра биздин эшикке келип койду. Анан биз коркуп эле кайра эме беките калдык. Кетиңиз милиция чакырабыз деп коркутсак кечке түрдү. Мынтип тыкылдатып, ручканы кыймылдатып кетип калабы десек жок, анан действительно эле милиция чакырганга туура келди. Жыйынтыгында чоочун үйгө кирип жашоочулардын тынчын алып, тепкичтин алдында эс алып жаткан адам наркологиялык борбордон мастыгы аныкталып, тергөөчүгө өткөрүлүп берилген. Evet, tepkileme, dönün.